Улуу жеңиштин 80-жазы Чолпон Ата шаарында да чоң салтанат менен маданий массалык иш-чара менен белгиленди. Алгач Чолпон Ата шаардык эс алуу паркында согушта курман болгондорго Куран окулуп, залп атылып, эстеликке гүл чамбарлар коюлду. Андан соң Чолпон Ата шаарынын тургундарынын, райондогу ар бир мекеме ишканалардын, мугалимдердин, окуучулардын катышуусунда ат майдандын катарындагы спорт комплексинин имаратына чейин 3 полк жүрүшү орун алды. Жөө жүрүштө ар бир катышуучу улуу ата мекендик согушка катышкан баатыр ата-апалардын сүрөттөрүн көтөрүшүп, сыймык менен басышты. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган жок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайлары акчалган көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Ушу колумда кармап турган Бекиев Касымбай Бекиевичтин небереси болом. Кыргызстаныбызда эч качан согуш болбосун, эч качан жамандыктар болбосун. Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн. Баардыгыңыздарды бүгүнкү 9 май улуу жеңиш күнү менен куттуктайм. Мамырканов Жолдошоң атам 1942-жылы фронтка аттанган. Украинадагы фронтту Украинадан бошотконго катышкан. Оор жарадар болуп, 44-жылы кайтып келген. Ушу чоң аталарыбызга ушу жеңишти алып келгенине таазим кылабыз. Бүгүн жеңиш күнүнүн 80 жылдык майрамына карата ушундай жөө жүрүш болуп атат. Мен жөө жүрүшкө өзүмдүн атамдын сүрөтү менен чыктым. Ушундай жаркыраган күндү бизге алып келген аталарыбызга таазим. Ар дайым тынччылык болсун жергебизде. Ушул бүгүн биз улуу жеңиштин 80 жылдыгын белгилеп жатабыз. Ушул өтүп кеткен адамдарга бүгүнкү жаркын элести бизге тартуулаган аталарыбызга таазим этебиз. Бул менин кайнатам. Бул кайнатам ушу улуу согушта 5 жыл бою согушуп келген. Келечектин муундарына мен эң биринчи ден соолук, жаркын, жакшынакай турмуш каалайм. Дүйнөдө согуш болбосун, тынчтык болсун, элибиз бейкутчулукта жашасын. Дене тарбия жана спорт комплексинин алдында чогулган тургундар өсүп келе жаткан муундардын бакубат жашоосу үчүн өз жандарына аябаган ата-апаларыбыздын азыркы жаркын келечекти куруп бергенине терең таазим этишти. Тилекке каршы азыркы күндө арабызда саналуу гана оруктун ардагерлери калганын жана алардын эрдигин унутпастан сый-урмат көрсөтүп, камкордукка бөлүп, баалап барктап алуу биздин парзыбыз экени белгиленди. Я, Ломакова Инна. Сегодня пришли поздравить всех ветеранов с таким великим праздником Победы. Наши деды тоже участвовали в этой великой войне. Вот это отец мамы Коломойцев Василий Александрович, который ушел, был директором школы, ушел на фронт в 1943 году, погиб под городом Донецк. Второй мой дед Ломаков Григорий Алексеевич. В 1941 году он служил, был стрелком на самолете, получил серьезное ранение, был комиссован. Потом всю оставшуюся свою жизнь
Ну, не очень долгую, конечно, из-за ранений, тоже очень рано умер. Но он работал, трудился агрономом в колхозе Новый путь. «Новый путь», село Долинка. Давай. И Мы поздравляем всех ветеранов с таким ветеранов. великим праздником, который завоеван такой большой кровью. Надо ценить и уважать их подвиг. И мы гордимся ими, этими нашими дедами и прадедами. Ну и дай Бог, мы тоже укрепим и да пусть развивается и укрепляется наша республика, и, ну и государство наше в целом. Бұл мен сүреттегі бір туған Тайекем. Тайекем 19 жашында соғышқа кетіп, ошо ойынша келген жоқ. Тайекемнен туяқта қалған жоқ. Жанында тұрған мен апакем. Апакем 17-де, Тайекем 19-да екен. Ошо ойынша келіп, қайда келген жоқ. Ошо тыныштықты берем деп, менің Тайекем Ленинградта соғышта қайтыш болды. Бірінші қара қағаз біздің айылға келген. Бұларға илап жүріп Тайекем, Тайенем, апакем қаза болышты. Бұларға чоң разычылық Тайекеме, ұшы бізге ачық асман берген, ұшындай жашоо берген. Алар болмаса біз ачық асманды, ұшындай жашоону қайдан көрөтеле калтыным. Жақшылық болсын, ачық асман болсын, жер жүзде тыныштық болсын, ел аман, ел ішінде біз аман бололық. Урматтуу бир туугандар, бүгүн ушул улуу жеңиш күнүндө элдин баары ушу жакшынакай келип, өтүп кеткендерге Куран окуп, тирүүлөрүбүз чырачында жакшы күн болуп турат. Бул оңойлук менен келген жок. Бул далай миңдеген миллиондоргандардын канынан, жанынан келген майрам. Муну жаштарда баарыбызда эстен чыгарбай, өтүп кеткендерге Куран окуп, ана тирүү тургандар жакшы ынтымакта жакшынакай жашаган жакшы. Ана майрамды жакшы өткүзүп атасыңар. Жакшы оюн тамаша болуп атат. Бул эң жакшы. Мен окшоп 90-го 100-гө чыккыла, ынтымактуу болгула, элибизге тынчтык болсун, элибизге бейиктик болсун, бала чака эл журтка кырсык кайгы болбосун. Салтанаттуу иш-чарага Скөл райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Жапарбек Ормонов, Чолпон Ата шаарынын мэри Данияр Сатаров жана башка жетекчилер катышып, жергиликтүүлөрдү жеңиш күнү менен куттукташып, улуу жеңишти алып келгендердин эрдигине токтолушту. Бүгүнкү улуу атамекен соғыштын 80 жылдык майрамы менен Скөл райондук администрациясынын атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Албетте биз бул майрамды айтканда ата-бабаларыбызга, ушул улуу атамекен соғышка катышкан ордун ардагерлерине терең башы менен таазим этебиз. Анткени биздин аталарыбыз жанын берди, бирок намысты берген жок. Биздин апаларыбыз кыйналышты, бирок душманды жерибизге тебелеткен жок. Андыктан биз дайыма ушул ынтымакты, биримдикти, тынчтыкты туу тутуп, алардын элесине ар дайым башы таазим этип, аларды унутпастан, алардын жасаган элдиктери биздин ушул жаштарыбызга дайыма үлгү болуп, өлкөбүздө, жерибизде тынчтык, аманчылык болсун, өсүү өнүгүү болсун. Эң биринчи кезекте тынчтык болсо, мынакей мамлекетибизде кандай гана өсүү өнүгүүлөр болуп жатат. Мындан ары дагы ушундай өсүү өнүгүүлөр болот деген терең ишендебиз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен тынчтык, амандык, өсүү өнүгүү болсун. 80 жыл мурун биздин ушу ата-бабаларыбыз жеңишти бизге тартуулап берген. Биз ошол күндү эскерип, дайым салтанаттуу маанайда тозуп жатабыз. Ата-бабаларыбыздын бизге жеңиш тартуулаган майрамын эскерүү катары алып жүрөлү деп мына кийинки муундар сүйлөшүп жатабыз. Бардыгыңыздарды улуу жеңиш күнүнүн 80 жылдыгы менен чын жүрөктөн Чолпон Ата шаарынын мэриясынын атынан, жалпы активдин атынан жана жеке өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Дүйнөбүздө тынчтык болсун, согуш эч качан болбосун, жакшылыктар гана коштоп жүрсүн. Театрлаштырылган көрүнүштөр менен коштолгон эскерүү митингден соң иш-чаранын экинчи бөлүгү ачылып, концерттик программа орун алды. Маданият кызматкерлери, окуучулар, музыкалык мектептеги жаш таланттар өз өнөрлөрү менен жеңиш күнүн даңазалап, майрамдык маанай тартуулашты. Эл журт, тынчтангыла, жигиттер катарга тургула, тизилгиле, тезирээк тизилгиле. Жигиттер вагондорго тургула. Атамекен үчүн аттаңгыла, олтургула, бачыгыла. Болду, таштагыла, каналдымдар. Ыйлабагыла, айланайындар. Садаға кетейіндерін, ыйлабагыла.
Құдай бұйырса, германдық фашистерді бат еле жеңіп, ертең еле келіп қаламыз. Тыныштық, сыдыға кетейін. Енді сен, менің ордыма үйден түйшігіні қолың аласың. Еми, жауапкершілік сенде. Бөбектеріңді жақшылап қарақыр алдым. Апаңа жардам бергенің. Сыдыға кетейін дерім. Қосқыла, қағылайындарым. Қосқыла. Жалындай күчменен өткөн өчтү алмаға, өксүгөн элдин айынан өткөн күнгө мен капа, тууган элдин убалы мени кантип уктатат, мындай ишти ойлонсоң кандай батыр тиш жатат падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты изголовью прячешь платок дорогой. Алыстағы от болу, көріншеле арам жанған жоқ болу. Жеңіс күнін жақындатып алғанбыз, бұл жеңіс күн майрам. Дары жұттанған адамдардың самайларын ақ жалған көздері жаш қылдырып шаттанған. Жеңіс күні, жеңіс күні, жеңіс күні. Кан күйгөн согушта душманга каршылаштырып, ачык асман тартуулаган ардагерлерге таазим кылабыз. Алар басып өткөн жол жасаган эрдиктери түбөлүктүү даңкталат. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл районунан.